Кайрадан жергиликтүү кабарларга кайтсам, өткөн аптанын жума күнүндө Кыргызстан боюнча мугалимдер күнү белгиленди. Анда жалпы билим берүү мекемелеринде салтанаттар уюштурулуп, эже агайларга алкыштар айтылып, мыктылары ар түрдүү наамдар менен сыйланды. Бирок ошолордун катарында 50 жыл мугалимдик кесипти аркалаган Тамара Төрөбаеванын бул жолу да эмгек сиңирген наамын албагандыгы кесиптештерин жана шакирттерин өкүндүрдү. Мен ушу балдарды жакшы көрөм. Өзүмдүн жашоомду да мындан аркы баары эле бир кезде үйдө отуруш керек болот. Бирок балдарсыз, мектепсиз мен жашоомду элестете албайм. Мындан аркы дагы. Тамара Төрөбаева кыргыз тили жана адабияты мугалими. 50 жылдан бери талыкпай билим берүү тармагында эмгектенип келет. Өмүрүн окуучулар менен өткөрүүгө арнаган десек да болот. Бул жылкы мугалимдер күнүндө да министрлик тарабынан каарманыбызга көңүл бөлүнгөн жок. Бирок ал нерсеге Тамара Исаковна такыр өкүнбөйт. Анткени ал үчүн эң баалуу сыйлык, эң жогорку наам кесиптештеринин жана окуучулардын берген баасы жана алардын урмат сыйы. Мыкты педагог деген отличнигимди алдым. Грамоталарды алдым, министерствонукундагы, өкмөттүкүндагы, илгерки тетиги 70 канчанчы жылы иштегенде комсомол тарабынан, партия тарабынан толтура. Бирок өкүнүчтүү 2008 жылы мен биринчи жолу мектеп өздөрү ошондой эметип мени сыйлыкка жөнөтүшкөн. Эмгек сиңирген мугалим наамына жөнөткөн. Бардык документти толуктап, акимияттан өтүп, мэриядан өтүп, кор кеңештен өтүп жөнөткөн. Жыйынтык жок. Канча жылдар өтүп кетти. Андан кийин 12 жылы кайра толтурганга туура келди. Айтышты, кайра толтуруңуз, анан беребиз деп. Кайра толтуруп жөнөттүм. Ага чейин дагы бир нече сыйлык алып калдым ортосунда. Жөнөттүм. Андан деле эчтеке жок. 18 жылы акыркы жолу жөнөттүм. Кайра толтурбайсызбы, эми берели дагы жөнөтөлү деп мен айттым жок. Мен ага эмен деле келбейм. Тамара Төрөбаевага бир нече жолу эмгек сиңирген мугалим наамына талапкер катары тийиштүү иш кагаздарын даярдоо сунуштары келген. Өзү талап кылбаса дагы сунуштардын негизинде документтерин даярдап, убаракерчилик тартканы аз келгенде куру үмүттөргө алданган учурлары болгон. Эми жалаң эле ошол сыйлык наам алыш эмес. Мен эмгегим сиңирди деп ойлойм 50 жылда. Канча деген окуучуларды чыгардым, тарбияладым. Мен сүйүнүп, мына окуучуларым татынакка кирип, эже, мугалимдер күнүңүз келатат, ошо менен куттуктап, ошо болду мага бөлөк, андан артык менимче адам эчтекен деле керек жок. Сыйлыкты алгандан, албагандан мен ошо кесибиме болгон эмем төмөндөп калбайт. Мен азыр күчүм жеткен, көзүм көрүп, бутум басып, ден соолугум, жүрөгүм иштеп турса, мен иштей бермекчимин. Мен кайсы жерим ооруп атса да мектепке киргенде таптакыр унутам. Унутуп калам да. Дүйнөнүн белгилүү билим берүү мекемелеринин биринин алдында жазылгандай, эгерде кайсы бир өлкөнү жок кылууну кааласаң жөн гана билим берүү тармагын талкалоо жетиштүү дегендей кесиптештеринин жана шакирттеринин айтымында дал ушул өлкөнүн билим берүү түркүгүнүн эң алдыңкы эмгегин сиңиргендердин бири ушул Тамара Төрөбаева экенин айтышты. Биз билгенден өзүнүн болгон өмүрүн мектепке арнаган, балдарды окутуп тарбиялоого арнаган адам катары билебиз биз Тамара Исаковнаны. Бүгүнкү күнгө чейин Тамара Исаковнадан үлгү алып, ошол кишинин айткан, ошол кишинин берген эрежелерин өзүбүзгө мыйзам катары кабыл алып иштеп келе жатабыз. Тамара Исаковнанын ошол эл агартуунун отличниги болгондугуна көп болду, бирок ошо эмгек сиңирген мугалимди ала электигин угуп, биз дагы ошо эженин кичине эмгеги бааланбай тургандыгыбы же убакыттын келе электигиби ошол жөнүндө сөз кылып ойлонуп калабыз айрым учурда. Адам катары Тамара Исаковна абдан адамдык сапаты жогору. Бардык учурда мына азыр өзүн мен улуумун дебестен өзүнүн кесиптештерине жардамын аябай. Мектепке, балдарга өзүн ушундай арнаган, балдарды абдан мамилеси балдарга абдан жакшы. Ошондой эле мектеп жамааты дагы абдан сыйлайбыз. Эжеден биз көптөгөн акыл насааттарды алабыз. Ошо эженин тарбиясын алгандай экенсиңер, бүт бардыгы ошо эжедей кылып ошол ишин улап кеттиңер деп көп эле эмелерден угабыз да. 6 саат, 10 саат болсо да иштейм, мен мектепсиз жашай албайм. Мен ушунчалык жакшы көрөм ушу балдарды.
Каарманыбыздын бала чагы Ат башы районунда өткөн. Ал мектепти бүтүргөн соң Маяковский институтунда жогорку билим алуусун аяктап, өзгичи мекенинде алгачкы кесиптик жолуна кадам таштаган. Андан кийин ушул жаатта бир топ мекемелерде да эмгектенген. Учурда 30 жылдан берки өзү иштеп келген Борбордогу номер 4 мектеп гимназиясында кесүүн улантууда. Жашы 75те. Ильяс Анарбай уулу, Көчөр Кубанычбеков, Нурньюс, Бишкек. Кыргызстандын балбан кызы Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпионатындагы алгачкы беттешин утту. Мелдештен жүрүшүн бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайты түз көрсөттү. Тыныбекова турнирдин 1/8 финалынан тарта күрөшүп, алгачкы беттешинде япониялык Ноноко Озаки менен кезгелип, айыгышкан кармашуудан соң 6-4 эсебинде жеңишке жетти. Беттештин биринчи бөлүгү Айсулуу үчүн ийгиликсиз болду. Атандашы 2 рет артына өтүп, 4 упай алууга жетишти. Натыйжада 4-0 эсеби менен япониялык балбан артыкчылык кылды. Бирок экинчи бөлүктө кыргызстандык балбан күчтөнүп, удасы менен чабуул жасады. Бирде каршылашынын артына өтүп, бирде тегерек чийинден сүрүп чыгып 6 упай алып койду. Ал эми кыргызстандык балбан Эрназар Ахмадалиев дүйнө чемпионатынын чейрек финалына чыкты. Спортчу 70 кг салмак категориясы боюнча килемге чыгып, биринчи беттешинде Шри-Ланкадан келген балбанды 10-0 эсебинде мөөнөтүнөн мурун утуп алды. Андан соң 1/8 беттеште армениялык Арман Адресян менен кезгелип, 11-2 эсебинде жеңди.